устаз, интернеттеги журналист, блогерлерге эскертип койсоңуз, бир эле кабарды ар түрдүү тема коюп, элди дүрбөлөтүп кабар чыгарышат. Адамдардын акысына кирип калышабы, ошону өздөрү билишпейби, адам акысына киришүү дегенди түшүндүрүп койсоңуз. Эми мына интернеттеги туура азыркы заман ушундай болуп калды. Бардыгы интернеттеги колунда, жашпы карыбы бардыгында бар. Туугандар өзгөчө журналисттерге, мына блогерлерге кабар таркатып атканда, жакшы кабарды ойлонбостон, тактабастан тарката бер. Туура эмес болуп калса делечи, Кудай кааласа будан зыян жок да. Жакшы кабар. Бирок жаман кабарды, суук кабарды, элди буза турган кабарды, буларды Алла нааразы боло турган кабарданчы сиз тактабастан туруп айтканга акыңыз жок. Өзүңүздүн ахиретиңизди бузбаңыз. Куранда Алла Таала айтат: "Я юхаллазина аману, ин жаа фасикун бинабаин фатабайяну." Эгерде бир фасык адам, азыркы адамдар кайсы азыр? Бир бузук адам кабар алып келсе, аны тактабастан туруп чыгарбагыла, тактабастан туруп айтпагыла, чоң пушайманга учурап каласың. Ошол сенин башыңа тиет, бирөөгө күлбө, бирөөнүн айыбынга мейли жашырууга буйрулганбыз. Бирок жашырбасаң дагы ошол кемчилдиги аныкпы, анык эмеспи, тактап коюш керек. Фатабайян, фатахаккаку, тактагыла деген буйрук бул. Журналисттер туугандар, сиздер адамды элдештире турган, адамдын көңүлүн көтөрө турган, кемчилдиги бар адамдын өзүнү ушундай сезип, оңдой турган болсун да. Алтын нерсени эске алып коюш керек. Билип алыңыз. Куранда Хужурат сурасын мен айтар элем, бардык мусулмандар жума сайын берсе, бир күндө жума сайын бир жолу окуп турушубуз керек да өзү. Хужурат сурасы. Өтө мамиледе, адеп ахлакта, жашоо тиричиликте, коомчулукта, бузукулук, жана ынтымакта, бактылуулук, бактысыздыкта ушундайды берген Алла Таала өкүмдөрдү мисалдары менен таң каласың. Алла субханаху ва таала "Я юхаллазина аману, ла ясхар каумун мин каум." Эч бир коом, эл, улут, уру башка коом, улутту, уруну маскарлабасын. Демек, биз кыргызбыз, башка улуттарды маскарлабайлы. Биздин уруубуз бөлөк, башка урууларды маскарлабайлы. Алла айтат, мүмкүн маскарлаганга караганда жакшыраак болушу мүмкүн дейт. Акыбыз жок бир лөлүнү же бир цыганды маскарлаганга. Азыр биз аякта турсун, о падышаны баш кылып маскарлап атпайбызбы? Карикатураларын чыгарып, депутаттардын, министрлердин, ким сага жакпай калса ошолордун, тууган, бул кандай болгондо дагычы, кандай бузукулук болуп кетсе дагы, жаман болуп кетсе дагы, сизге зулумдук кылса дагы, башка болсо дагы, бирок ошону бир маскарлап, карикатура кылып, айбанга теңеп шылдыңдаган, бунун үстүнөн Алла шылдыңдайт. Коркула, токтогула мында. Алла субханаху ва таала ошо Кур'ан-ы Каримде биринчи маскарлагандан тыйган. Экинчиси айтканы бар. "Вала талмису анфусакум" дегени Алла Таала айтат, сиздер бири-бириңерди айыптай бербейле. Өзү айыбы бар кишичи башканы айыптаганга убактысы да болбош керек, чынчында келгендечи. Кантип айыптайт? "Вала тарабазу бил алқаб", жаман ат менен чакырбагыла. Кур'анда Алла Таала айтат. Жаман ат менен чакырбагыла бири-бириңерди. Жаман ат коюп, ар нерсе бир киши тилден адашып кетсе, ошону ат коюп алып, ошол менен айтабыз да бир айтаймачы. Тилден адашып кетти бир депутат. Мындайлар бар го, мен атагым деле келбейт. Эми ошону бир не десек, бир общениянын бир ордосу кылып алат да, дайыма. Жок, Алла Таала айтат, ат койбогула. Кайсы адамга өзүнүн аты бар. Мисалы Нурбек деген, Майрамбек деген, Алтынбек деген жакшы аттары бар. Ал Кыйшык, Бүкүр, Чолок, Чанач деген анын аты жок аны. Ушу сөздөр биз ага жакпайбы? Кур'анда Алла Таала тыйып салат. Мындай болбойт. Алла Таала айтат, "Я юхаллазина аману, ичтанибу катиран минад-дан." Төртүнчүсү жаман күмөндөн сактангыла. Факт барбы? Далил барбы? Макул. Мейли ошол жамандык жоюлсун деп аракет кылып атасың. Бирок жөндөн-жөн эле жаман күмөндүн үстүндө болбойт. Алла Таала тыйып салып атат буга. "Вала таjaссасу", жөндөн-жөн эле аркасынан айып издей бербе. Кошунаңдын, тууганыңдын чогуу иштегендин, жетекчиңдин, оол алдында иштегендин аркасынан эле айып издей бербе. Билесизби? Бакка булбул киргенде эң жыпар-жыттанган мөмөгө отурат экен. Чочко кирсе эң бир помой, сасыганды издейт экен. Биз ошо булбулдай болойлу, чочкодой болбойлу.
Бирөөнүн айыбын издебей, жакшылыгын издейли, элибизде жакшылык таркайт. Чукулай берсең, бардык кимде гана ошо айып жок, бардыгына айып бар да. Бардыгына. Акыркысы вала якта багдыгын багла. Бири-бирине ушактап алат. Мынакей, ошо интернет дейсиңерби, блогер дейсиңерби, балакетиби, биз бири-бирибизди ушактабай. Аркасынан айып издебей, ачылып калса, ошол айыпты айтпа. Өзүнө айт, чай берип турат. Мына айыбыңыз бар экен, токтотсоңуз муну депчи. Ошо коомчулукка 6 миллионго жайган эмне кереги бар? Жөндө жоле бирөө мисалы ичип алыптыр кичине, ошону бардыгына жайып, куда сөөгү бар, тууганы бар, баласы бар, кызы бар, небереси бар, мээ барбы бизде? Ошондо эмне пайда алдың сен? Эмне пайда алды? Сага эмне пайда болду? Бирөөнүн абийин төктүң, эмне пайда болду сага? Ахиретте жооп бересиң. Алды тиякта турсун, пайгамбарыбыз айтып койгон. Бизде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, эң акылдуу инсан, эң бактылуу инсан айткан. Эмне деген? Кара, ким кимдин айыбын ачып, абийин төкө турган болсо, ошол айыпка душар кылмайынча Алла өлүм бербейт ага. Бу дүйнөдөн жанын албайт. Ошо айыпка, ошол бала чакадан чыгып кетет. Корккула, Кудайдан коркойлу, кабырдан коркойлу, бала чакадан коркойлу хотя бы. Ошон үчүн иншалла бирөөнүн айыбын төккөндөн этияттан айлан. Аллахым барыбызга товфик берсин. Андан көрө ошо интернетте иштеген журналистпи, небере блогерби, бардыгын жакшылыкка иштетели туугандар. Оңолууга иштетели. Оңолууга иштетели. Менин жолдошум менен ажырашкам. Себеби жолдошум дарат кагаздан бери киришет эле. Тажап кеттим, ажыраштым. Эми мени жеткен зынакор аялсын деп адамчыдагы сөздөр менен жала жаап жатат. Жалгандан ажырашып туура кылдымбы же чыдап жашашым керек беле? Эми ажырашкан болсоңор мен күнөөкөр болбодумбу? Жок, күнөөкөр. Алланын алдында сиз таза болсоңуз, ар бир жала жабылганы ал өзүнө кайтат. Кыямат күнү бул жолдошуң да жооп берет. Ошо жаман сөздөр менен дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам катуу неме кылган. Момун адамды, момун аялды өзгөчө жөндөн ушундай бир күмөндөр үстүндө зына менен айыптап жала жаппагыла. Өтө чоң күнөө тургандар. Албетте мазлум. Алиментке берейин деген, берсең өлтүрөм, соём, төлөбөйм, камалып чыкканым жакшы дейт. Ошондо мен мазлум абалында калдымбы? Алла разы болсун. Астагфируллах. Туугандар, мындайда белиңден чыккан балабы? Болду. Ал алимент болобу, болбойбу кызыктырбайт. Шарият мойнуңузга милдеттенген. Атасы сиз, апасы сиз. Эртеге өлгөндө ошолор паланчанын баласы, паланчанын кызы деп койлот. Бир. Экинчи, өлгөнүңдө дагы эртеге бала чакаң жакшы иш кылса сообу сага барат. Балалыктан антип жүзү жүрбөш керек. Эгер ушунча эле шектене берсең, андай бандитте караштыр. Сенин балаңды балаң эмес ушундай. Ант деген бар, далил деген бар, жөндөн жөн эле күмөн боло бербеш керек да. Бирок мына алимент төлөй турган мойнуңарда милдет. Азыр эми мамлекет кичине алимент кошуп койду, алимент эчтеке жетпейт ал. Бала чаканын кийим кечесин арасы мисалы Кудай сактасын, эми ушундай тагдыр ушундай болуп ажырашып кеткен болсо, аны багып, өстүрүп, чоңойтуп атанын мойнунда. Атанын мойнунда. Кызы өлсө